Шултоо тапсаң шултоо аябай көп да ар бир адамгачы. Анан мен жакында эле бир салонго барып калып, бир мастерге жазылган болчумун, анан чачым жасап бересиңби деп барсам, баласы 3 айлык экен, артына мындай рюкзак асып алыптыр. Мен көзүмчө эле бир где-то 6-7 ошол убакта 20 жылдык болуп аткан эле. 6-7 клиент принимать этип койду да. Бияктан чач жасап аткан, чачты краскалап аткан, бирөөнүн чачын кыркып аткан. Айтор ушунчалык тыпылдап иштеп. Вот ошол чыныгы айым, чыныгы вот жалкоо эмес айым деп айтам да. Ушундай айымдарды жакшы көрөм мен. Трудоголик айымдарды, өзү үчүн күйгөн, семья үчүн күйгөн, кийин өзүнүн дальнейшем будущийни ойлогон ар бир айымды, кыйын айымдарды жакшы көрөм мен. Оозун ачуу эле менде болбойт атат, анан мен балам барам, мен лялечкам кичинекей иштейин десең деле баласын эмзип эле, ушу баласы менен убар болуп эле ошону эптеп албай эле баягы былжырап эле жүрө берген ушундай айымдарды жактыра бербейм чындыгындачы. Азыр мына айым деле мисалы үчүн мен алданып калдым да, толтура алдангандар бар, но тем не менее иштегендер толтура да. Бул мен эмне демекчимин, ар бир адам өзү үчүн иштеш керек да, бирөөгө үмүт болбош керек. Балдарды да ошого тарбиялаш керек. Өзүң таап, өзүң эмгектенип, өзүң үйдү кур, өзүң машина ал. Ошондо ширин болот. Мен 13 жашыман баштап мен ата-энеме наоборот жардам берген кызмын да. Мен всегда мындай эмгектенип, тыпылдап, иштеп ошого аракет кылган кызмын. И балдарды да ошого тарбиялаганга аракет кылабыз буюрса жолдошум экөөбүз. Жолдошум дагы ошондой принцип коет. Балдарды мына даяр үйгө койбойбуз, пускай өздөрү зарабатывают, өздөрү кылсын. Почему биз таптаяр нерсеге балдарды ушул нерсеге көндүрүшүбүз керек? Это не жалко. Бирок деген нерсе бар. Балдар өздөрү строить этип, ар бир кирпич канча сом турат, кандай кылып салынат үй, машинаны кандай неме менен, эмгек менен алынат. Ошол нерсени билгенде анан баалашат, ошондо ширин болот жашоочу. Таптаяр нерсени кылып койсоң эч бир адам баалабайт. Ошого ар бир адам өзүнү бул жашоодо тарбиялоого умтулуш керек.